Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарынын мэриясында шаардагы жол кыймылынын көбөйүшү, ыш маселесин чечүү жана таштандыларды өз убагында чыгаруу сыяктуу негизги көйгөйлөрдү чечүү боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Акылбек Жапаров жогорудагы көйгөйлөрдүн ичинен өзгөчө ыш маселесине тийиштүү көңүл бурулбай жатканын белгиледи. Анын айтымында бул маселени 3 багытта чечүү керек. Бишкек шаардык жылуулук электр борборун сапаттуу көмүргүнөн камсыз кылуу, ошондой эле анын бардык фильтрлерине техникалык аудит жүргүзүү, калктуу конуштарды газдаштыруунун финансылык моделин иштеп чыгуу жана 14 күндүн ичинде берүү, борборго кирүүчү жеңил унаалардын, анын ичинде оор жүк ташуучу унаалардын саны менен бирге автотранспорттук акымдарга көңүл буруу. Кала мэри Эмилбек Абдыкадыров Бишкек шаарынын кеңейтилген коллегиясында мурда берилген тапшырмалардын алкагында аткарылган иштер тууралуу маалымат берди. Ал таштандыларды кайра иштетүүчү заводду куруу боюнча келишим түзүлгөнүн, ошондой эле Кытай грантынын эсебинен каржылануучу Бишкек шаарынын жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун 3-фазасы ишке ашырылуусун билдирди. Анда шаардын бардык аймагында 18 айланма жолун куруу пландалып жатканы, алар калаанын борбордук жана экинчи катардагы көчөлөрдөгү унаа тыгындарын азайта тургандыгы белгиленди. Бул өзгөрүүлөрдү ар бир жаран көрүп сезиши керек. Азырынча чындыгында биз жөө жүргүнчүлөр өтүүчү эскилиги жеткен тротуарларды, тыгындарды, чаңды, башаламан имараттарды жана көрүнөк жарнак илинген шаарды гана көрүп жатабыз. Бирдиктүү дизайн кодун иштеп чыгууга жана ишке киргизүүгө убакыт жетти. Биз талыкпай иштешибиз керек. Ошондо гана жыйынтык болот деп белгиледи Акылбек Жапаров.